Kumtor Gold компания жабык акционердик коомунун Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишин алтындын казып алынышын жана сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Чүй облусунун Кара Балта шаарындагы Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун афинаждык заводуна барды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, алар заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып, ошондой эле Кара Балта токен комбинатынын борбордук илимий изилдөө лабораториясында болушту. Мындан тышкары убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Министрлер кабинетинин төрагасы менен биргеликте Улуттук банкка барып, анда алар Улуттук банктын алтын менен жүргүзүлүп жаткан операциялары, атап айтканда алтындын запастарын толуктоо, алтындын өлчөнгөн жана стандарттуу куймаларын даярдоо жана алтынды сактоо боюнча эл аралык стандарттардын сакталышын камсыз кылуу боюнча иши менен таанышты. Андан соң жумушчу топ Ысык көл облусундагы Кумтор кенине барды. Иш сапардын жүрүшүндө алар негизги Петров көлүнүн калдык сактоочу жайлардын абалы менен таанышып, ошондой эле алтынды бөлүп алуу фабрикасында болушту. Эл өкүлдөрүнө ишканада жүргүзүлүп жаткан иштер өндүрүштөгү абалды реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөөчү жана алтынды өндүрүүнүн технологиялык чынжырчасынан алтынды кенден тышкары уруксатсыз алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган коопсуздук жана көзөмөл системасы тууралуу маалымат берилди. Алтындын ар бир граммы көзөмөлдө деп белгиледи ишкананын жетекчиси. 2022 жылы алтынды бөлүп чыгаруучу фабрика 17,3 тонна алтын өндүргөн. 2023 жылы 14 тонна алтын өндүрүү планы коюлган. Келди өрт өчүрүүчү унаалардын паркын мындай масштабтуу жаңылоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Мындай ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдун Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашып отурат. Белгилей кетсек, буга чейин 2022 жылдын март айында бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Кыргызстанда табигый кырсыктардын тобокелдиктерине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында 58 дана өрт өчүрүүчү унаа Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине өткөрүлүп берилген. Кытайдан жардам иретинде келген 100 техниканын ичинен 75 5 тонналык, 10 8 тонналык өрт өчүрүүчү унаа, 10 өрткө каршы авариялык куткаруучу унаасы, агитация, пропаганда ишине колдонулуучу 2 автобус, 50 метрлик 3 автошаты келген. Бул заманбап техникалар жана автошаты өнүккөн өлкөлөрдө айрыкча бийик имараттардагы кырсык учурунда адам өмүрүн сактоого, куткарууга жана өрт өчүрүүгө, ошондой эле кабат үйдүн чатырына жетүүсүнө ылайыкташылган. Саясаттануучу жана Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубанов массалык маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы келишимдин маанисине токтолду. Мен Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимге кол коюуну абдан позитивдүү деп баалаймын. Бул окуя тарыхый мааниге ээ болгон окуя. Айрыкча көп жылдар бою жоюлбай келген карама-каршылыктар жана түшүнбөстүктөр болгон жерде менин түшүнүгүм боюнча бул Борбор Азиядагы чек араларын так мыйзамдаштырыла элек эки коңшу мамлекеттин ортосундагы акыркы көйгөйлөрдүн бири. Ооба, менин оюмча өзгөчө кооптондурган бир гана чек ара калды. Ал Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы бүгүнкү күндө мамлекеттер аралык чек ара болду, таанылды. Бул маанилүү окуя. Бул жерде мен Өзбекстандын президенти Мирзиёев менен макулмун. Чындыгында албетте өзгөчө Кыргыз тараптан саясий эрки көрсөтүлдү деп жазылган. Эске салсак, ушул аптада Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимге кол коюшкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев энергетика министрлигинин коллегиясынын жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө министрликке караштуу административдик ведомстволордун жана отун энергетикалык комплексинин ишканаларынын 2022 жылдагы иштеринин жыйынтыктары жана 2023 жылга карата иш пландары жөнүндө баяндамалар угулуп талкууланды. Бакыт Төрөбаев тиешелүү жетекчилерге энергетикалык компанияларды керектүү жабдуулар менен камсыз кылууну, энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча күбөлүк алган
компаниялар эгерде узак мөөнөткө чейин иш баштабаса, министрликке алардын маселесин кайра карап чыгуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык үстүбүздөгү жылы 50ге жакын чакан ГЭС куруу зарыл экендигин белгиледи. Мындан тышкары ал 2023 жылга коюлган ар бир иш план өз убагында аткарылуусу керектигин баса белгилеп, энергетика тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду кыска убакыттын ичинде ишке ашырууну тапшырды. Бишкекте аткезчилик тамекинин ири партиясы кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык бажычылар Бишкектин Жаш гвардия Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде кыргыз жаранынын башкаруусундагы унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда унаанын салонунан 80 куту акциздик маркасы жок тамеки тартылган. Ошондой эле жүк бажылыктар издөөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери жок болгон. Мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 211.065 сомду түздү. Аталган факты катталып, материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Үстүбүздөгү жылдын март айында Кыргыз-Пакистан бизнес форуму өтөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомстводон билдиришкендей, мындай маалымат Кыргызстандын Пакистандагы элчиси Уланбек Тотуяев, Карачи шаарынын портунун төрагасы, Пакистандын Улуттук банкынын президенти, Пакистандын Куруучу ассоциациясынын төрагасы, Пакистандын Соода өнөр жай палаталар федерациясынын улук вице-президенти жана ири фармацевтикалык компанияларынын жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуусунда белгилүү болду. Элчи Тотуяев Карачи шаарынын портунун төрагасы Худа менен жолугушууда Кыргызстандын компанияларынын Пакистандын ири портторунун бирине кирүүсүн камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Тараптар аталган демилгени ишке ашыруу боюнча кызыктар органдарынын ортосунда тиешелүү иш жүргүзүү боюнча макулдашууга жетишишти. Ошондой эле элчи Пакистандын Соода өнөр жай палатасынын улук вице-президенти Чавла менен да жолугушуп, анын жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталарынын ортосунда бизнес байланыштарын кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо үчүн онлайн жолугушуусун уюштурууну макулдашышты. Активист Оразайым Нарматова үй камагына чыгарылды. 1-Май райондук сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, соттун 30-январдагы чечими менен Оразайым Нарматовага карата мурда тандалган камакка алуу баш коргоо чарасы 26-февралга чейин үй камагына чыгарууга өзгөртүлгөн. Эске салсак, массалык баш аламандык беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 21 адам кармалган. 1-Май райондук сотунун 2022 жылдын 24-октябрындагы чечими менен 20 адамга камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалып, бирөө ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган.